Mına bizde Египетте оқыған қырғыз студенттер көп емес пе? Ошолордун арасында бирөөсү 90-чы жылдары экен, барып эки бөйрөк иштебей калды. Гемодиализге түшүп калды да. Ошондо бул жака келе албайт эле. Келсе да тез эле кетет эле. Себеби Аллахта бізде андай аппарат жок. Азыр деле барбы, бирок кымбат да. Bizde деле туурабы? Жума сайын 3 жолу 5000 сомдон ошо гемодиализ аппаратка жатыш керек экен. Баягы ошол жерде жумасына 2-3 күн барат экен, барса толтура эл дейт. Ошол жерде эмне? Бир мусулман бай гемодиализ аппараттарды коюп коюптур ошол жерге. Мусулмандар үчүн бекер менин атымдан. Кудай таалам ушундай сыноо бериптир. Ошо кыйналгандар үчүн бекер деп туруп ошо аппараттарды сатып берип койду. Бесплатно дейт баягы жерде. Карасаң, баягы өзү студент и ошол жерде эмне? Ошого барып туруп бөйрөгүн тазалатып атат. Ошондо отуруп кейип калыптыр. Эми Кудай таалам ушундай бир ооруну берип койду. Неге мынчалык бизди кыйнайт десем, дейт баягы бала айтканын угуп калдык да. Бир аксакал бар экен. Балам, Кудайга шүгүр де, биздин оорубузда жок дегенде шыпасы бар. Мына жума сайын 2 жолу 3 жолу келип, мына бекер тазаланып атат, каныбызды тазалат. Бөйрөгүбүз иштебесе дагы аппарат аркылуу. Давасы жок, шыпасы жок, оору берип койсо, эмне кылат элең деп айтат. Карасаң, ошого да ыраазы да байкуш жана аксакалчы. Ушундай шыпасы бар менин ооруумда деп. Эми мына бизде дагы Кудайга шүгүр, байлар бар. Мисалы ошондой бир центр ачып койсо деле болот да. Неге ал жакта болот дагы бизде болбойт? Мисалы күндө мисалы акчасын аркайга сарптагандар бар да. Мисалы жок дегенде 5-6 аппарат боло турган болсо, ошо бирөөсүнө күндө мисалы 5 адамды бекер кылга деп туруп, ошонун акчасын төлөп кое турган байлар бар мисалы. Күнүгө 5 бекер канын тазалап бере турган болсо, 10 күнгө 50, бир айга 150 адамга 55 миң сомдон болгондо соонда калып атат да. Бул дагы эмне? Садака жария, ошол эмне? Вакыфтын катарына келип кете берет. Эгер ошондой аппараттарды алып кое турган болсо.